Өкмөттүн отчеттору менен реалдуу аткарылган жумуш дал келбей калууда. Өзгөн районунда көчкүдөн улам көчүрүлгөн тургундардын көйгөйлөрү толук бойдон чечилген эмес. Бирок өкмөттүн жогорку кеңеш депутаттарына берген маалыматында маселе 100% чечилген айтылган. Бул тууралуу жогорку кеңештин депутаты Улукбек Ормонов билдирди. Парламент комитети көчүрүлгөндөр жайгашкан жаңы конуштарды кыдырып чыгып, аткарылган жумуштарга канааттанган жок. Таза суу маселеси, социалдык объектилердин курулушу сыяктуу жумуштары комитеттин көзөмөлүндө болоору айтылды. Өзгөн районундагы өткөн жылкы жер көчкүдөн соң түптөлө баштаган Жаманадыр участкасы ынтымак айылы аталып 200дөн ашуун тургундар турак жайын азыр көптүр тикелеп алууга үлгүрүшкөн. Таза суу менен да толук эмес деңгээлде камсыз болушкан. Бирок социалдык объектилер курулуп бүтө элек. 275 орундуу орто мектебинин имараты курулуп бүтүү алдында турат. Ички шубактары, сырткы шубактары бүтүп калды. Жакын арада ремонт иштерин башташат. Рамка, эшиктер, дарбазалар баардыгы коюлду. Кудай кааласа сентябрга ачабыз деп атат мектепти. Бул айылга жогорку кеңештин депутаты Улукбек Ормонов баш болгон топ келип, коюлган талаптардын аткарылышы менен жакындан таанышты. Мектептин курулуш иштеринде сапаттуулугуна өзгөчө көңүл буруу зарылдыгы айтылып, кемчилдиктер сындалды. Мына капиталдык салымды жогорку кеңештин карабагандыгынын негизги минусу ушунда да, силер бардыгына тегиз 5 миллион берип койгонсуңар, болду. Керекпи бүгүн ушул аябай кысыктан кийинки былтыр бүтүш керек болчу өзү бул план боюнча. Туурабы? Былтыр декабрда бүтүрүп мектепти ачабыз дегенбиз. Азыр акча бөлүнбөптүр. Өзгөн районунун Ана Кызыл айылындагы жаңы конушка баш баккан эл өкүлдөрү болсо, жергиликтүү бийлик менен айылдагы курулуш иштерин жүргүзүп жаткан тараптардын ортосундагы карама-каршылыкка токтолушту. Таза суу берүү иши бул жерде 100% аткарылган деген өкмөт отчету чындыкка дал келбеши аныкталды. Өткөндө келгенибизде дагы келип туруп ошол мен айттым 2 точкада суу бар, калын суу жок десем, бүт айылда суу бар деп адам жалганчы кылып атасыңар. Отуруп алып. Премьер-министр отчет берди, бүт айылга суу чыкты деп. Вице-премьер-министр Дайыр Кенекеев. Мына коллегаларым турат бул жерде. Суу мына азыр бул жака чыккан күндө дагы болжон чыгы элек 30%. Маалымат так берип жүрдүк ошондой. Жасалган иштер да көп, жасалбаган иштер да көп. Андан соң Куршаб айылындагы маданият үйүндө жергиликтүү тургундар менен жолугушуу өткөрүлдү. Жыйынга келгендер тарабынан парламент депутаттарына ачык суроо талаптар айтылып, элет жериндеги жашоону жакшыртууга көмөк көрсөтүү суралды. 20 үй бүлөгө бөлүп берип койду. МЧСтин жери МЧСке коюлган деп. А бул суга жери мораторийга коюлган эле го, же боло береби? Бул жерде негизинен көйгөй өтө көп экен. Мектепти былтыр өкмөт бүтөбүз деген сентябрь айына. Быйыл мына 1 жыл убакыт келди, мектеп толук бүтпөй жатат. Ошол быйылкы тетүүнүскө да кирбептир кээ бир каражаттары. Андан кийин ФАПты детсадтан бери курабыз деген алар жөнүндө бүгүн сөз да жок экен. Азыркы айтылган маселелердин бир тобу ушул 2018 жылдын планына кирген. Бирок албетте бардык эле маселени айтылган деңгээлде чечип кетүү деген бул мүмкүн эмес, бирок биз муну эске алып, ушул жеринде уккан маселелерди өкмөттүн алдына, өкмөттүн отчетунда, министрдин алдына коебуз. Колдон келген жардамды беребиз. Жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинин Өзгөн районундагы жаңы конуштардын абалы менен таанышуусу жана жергиликтүүлөр менен болгон жолугушуусу тууралуу кененирээк маалыматты биздин каналдан көрө аласыздар. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7 канал. Бирдиктерин карап ошого көбөйүш керек.